Ассалаумағалейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр жана угармандар. Бүгүн 95-чи кесиптик лицейдин жалпы жаштары жана төрүбүздүн коштуу коноктору менен жаштар жана майрамдар деген темада сөз кылабыз. Биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Номер 95-чи кесиптик лицейдин мүдүрүнүн орун басары Манзора Жанызак эжебиз конокто. Дин таануучу Улан Усупов агайыбыз конокто. Кыргызстаныбызда 400-гө жакын майрамдар бар экен. Майрамдаган күндөр да жетпей калыптыр тилекке каршы. Мынакей жакында жаңы жыл келатат. Ушул жаңы жылда биздин ушул аянтыбызды жаңылап жана майрамдык маанай тартуулаганга ошол Бишкек шаарынан мэриясынан 13 миллион акча бөлүндү. Ушинтип жылда биз ушундай майрамдаш керекпи, же болбосо ошого окшогон акчаларды биз социалдык маселелерге, же болбосо жана башка жетим жесирлерге, отуну жокторго, көмүрү жокторго бергенибиз жакшыраак болобу? Сиздер менен чогуу биз талкуу кылабыз. Биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Анда сөз Улан агай, сөз сизде. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Урматтуу бир туугандар, майрам дегенде эми жогоруда айтып өткөндөй баягы белгилүү бир сөздө айтылат. Жиндиге ар күн майрам дегендей. Эми баягы биз негизинен мен жеке көз карашымда көптөгөн майрамдарды биз негизинен туура эмес майрамдайбыз. Ысырапкорчулук көп. Ал майрамдар бизге баягы пайдап келбей эле зыян алып келип атат. Анан баягы өлгөн үстүнө көмгөн дегендей баягы бир жагынан майрамдашка туура келет дейсиң, а майрамдай турган болсоң өзүңө чыгым жагынан, жанагындай ысырапкорчулук жагынан, убакыт жагынан, көп жагынан зыян болуп атат турабы. Биринчиден, экинчиден мына исламий өңүттөн айта турган болсок дагы адалдыктын чеги майрамдагыга дагы, сайрандоого дагы, бул дүйнөдө ырахаттанып жашоого дагы жетиштүү да. Болгон ошол адалдыктын чегинен аша чаап кетпеш керек экен да адам баласы. Аша чаап кетпеш керек. Аша чаап кетпеш керек. Бир маселе бар да, эми ушул баягы майрамдоо деп атпайлы, ушул майрамдоонун, майрамдын өз аныктамасы эмне? Мындай биз кыргыздар мындай түшүнүп майрамдайбызбы же ура десе эле кете беребизби? Эми ошондо болбайбы, эл дүрбөсү эшек кошо дүрбөптүр деп биз баягы ура деп майрамдап жүргөн көптөгөн майрамдарыбыз бар да, чынына келгендечи. Бүгүнкү күндө мисалы жаңы жыл деп атабыз, же болбосо СССР учурунда бизде пайда болуп калган майрамдарыбыз бар турабы. Мааниси, шааниси жок, бирок ошону жасалма маанилер менен, жасалма шаанилер менен толтуруп коюп анан баардыгы майрамдаса бизде майрамдай берет экенбиз да. Ошон үчүн чыныгы баягы өзүбүздүн элдик нукура тээ ата бабабыздан бери келе жаткан майрамдарыбыз болсо, ошол майрамдарыбызды андан сырткары өзүбүздүн мына мусулман болгондон кийин ороз айтыбыз бар, курман айтыбыз бар. Мына ошолорду да өз деңгээлинде майрамдаганды үйрөнсөк дейбиз. Анан негизинен биз баягы өнүгүп келе жаткан мамлекеттердин катарына кошулдук туура. Мамлекеттер үчкө бөлүнөт, билесиз. Ушен агай, бир сөз да маселе. Азыр жанагы орозо, курман айтты айтпадыңызбы? Ошол убакта мисалы бизде 85%-дан ашык мусулмандар бар. Кыргызстанда ошолор налог төлөп атат, башкасын кылып атат. Ошол майрамдык маанайды жакшы болуш үчүн биздин Бишкек мэриясынан да ошолорго да мисалы акча бөлсөк болобу же болбойбу? Сөзсүздүр мен Бишкек мэриясынан мамлекет тарабынан бөлүнүш керек. Биринчиден, экинчиден эми бүгүнкү күндө ороз айт, курман айт мамлекет тарабынан майрам күнү деп белгиленген, кызыл болуп эсептелет. Бирок ошол мамлекет тарабынан дагы көбүрөөк көңүл бурулуп, мусулман өзүңөр айткандай 80-85% мусулман эл болгондон кийин ошону дагы татыктуу деңгээлде майрамдаш. Мындайча айтканда, берки майрамдар менен биздин майрамдардын да айырмасын айта кетиш керек бул жерде. Мисалы, өзүңөр билгендер ошол курман айтта айт намазга барабыз, ороз айтта да айт намазга барабыз. Ошол жерде айтташып мусулмандардын баары кучакташып, андан кийин эң аз дегенде бир 7 үйгө кирип айттап киришет, ошондой майрамдайбыз. Бирок ошол жерлерде мындай ысырапкерчилик болбойт да. Жанагындай берки майрамдагыларда ысырапкерчилик, салют атмай, андан кийин бири-бирин коркутуп, бири-биринин ден соолугуна, психологиясына, нервине мындай зыян бере турган нерселер болбойт да. Эми Кудай сактасын, акей, азыр башталды ошол майрамдын баягы шарапаттары, ёлкалар кесилип атат, баягы бирөөлөр акча кылыш үчүн көп нерселер жасап атат дейчи. Бирөөлөрдүн чөнтөгүнө жакшы экен. Анан ошол майрамдын бизге пайдасы, зыяны кимдерге көп болот? Мына тилекке каршы былтыр Сокулуктан бир эже ыйлап келген жалгыз баласы бар экен. Ошол жалгыз баласы көзүнө баягы кошунасы менен баягы салют атып атып, көзүнө тийип калып, көзү агып түшүп калыптыр да. Анан сиздин көз карашыңызды уксак. Бул өтө коркунучтуу нерсе.
бул сиз айткандай көп зыяндарды алып кете турган. Майрамды чеги менен майрамдаш керек. Майрам адам баласына керек. Жумушта керек, майрамда керек, эс алууда керек. Бирок анын өзүнүн чеги болуш керек, нормасы болуш керек. Ким менен отурасың, кайсы жерде отурасың, кайсы убакытта отурасың. Нормасын айтып койбойсуз, кандай кылыш керек ай? Ал Нормасын. майрамды өткөзүш үчүн биринчи кызмат кылышың керек. Ошого өзүңдүн маңдай териң менен тапкан акчаңды ошого бир конфет аласыңбы, стөл жасайсыңбы, ошого өзүңдүкү болуш керек. Ким менен отурасың ошол столдо? Аягы эмне менен чечилет? Ошонун жыйынтыгы эмнеде? Мисалы морекел биз айтып атпайбызбы, майрамда мына 14 февраль деп келатабыз, акыркы жылдары ошол майрам башталды, Западтан келген майрам. Ошо эмне жыйынтык ошо майрамдын? Ал майрам бизге керекпи? Кыз жигиттин майрамы деп коебуз да, сүйүү күнү деп коебуз. А биз ата энебизге сүйүүнү арнаган күн болобу? Аны четтеп койдук биз. Эмне үчүн биз атабызга, энебизге арналган ошол эле Валентин күндү, сүйүү күнү өзүбүзгө үй бүлөбүзгө атабайбыз. Жок, биз кыз жигиттерге атайбыз, жигиттер болсо кыздарга атайт. Аягында жыйынтыгында эмне болот? Ал солгон гүлдөй болуп, ал майрамы жок болуп калат. А чыгым канча кетти, чыгым? Ортодо канча сөздөр болду. Көз жаштары, аборттор жана башка. Ооба, жаңы жыл деп атабыз биз азыр, жаңы жылдагы туура жаңы жыл келатат, ага пландар болуш керек, ага жакшы максаттар болуш керек. Бирок эски жылдын дагы отчеты болуш керек да, туурабы? Биз жаңы жыл келди деп эле ура деп эле жанагындай кылып эле немелерди атабыз, салюттарды атабыз. А артыбызда биз эмнени калтырдык жаңы жылга келердин алдында? Ошонун отчетун жок дегенде бир кичинекей жыйынтык мына жыйналып, үй бүлөдө отуруп, жакшынакай маанайда ата энесине мына чоң отуруп майрамдаса болот. бир жыл жашап өттүк, мына бир жылды өттүк, жаңы жыл келатат апам. Сизге рахмат, ушуна аман эсен ушу жаңы жылга келдик деп бири-бирибизге жакшы каалоолорду айтсак. То есть жаңы жылга любой майрам болсун, ошо майрамга өзүбүз даярданышыбыз керек. Керекпи бул майрам? Жанагы за модой гнаться не мода деген бир орустардын жакшы макалы бар. Ошол ошондой да, мага жарашабы ал кийим, жарашпайбы, баары мода деген эле ээрчип кете беребиз. Ошол эле майрамда эле ошондой да, өзүбүзгө тандалышыбыз керек. Ал керекпи бизге же таасирап келеби ошо майрам? Мен ушундай көз караш. Рахмат. Анда жаштардын оюн угсак, чоң рахмат. Мынакей агай менен эженин ою ушундай экен. Силердин оюңар кандай? Кайсыл майрамды майрамдайсыңар? Жаңы жылга силерге ушул баягы эже айткандай мындай дастуркон даярдаш керек да. Ушул даярдаган канча акча кетет? Ёлка аласыңарбы, же албайсыңарбы, же былтыркыны эле колдоносуңарбы? Бул жаңы жылды еврейлер ойлоп таптı дейт го. Аллах Качан ойлоп таптыр? жо ошо Аллахтан сурабай, ошо Дед Морозтон сурайт депчи. Ошо подаркаларды же эмне дейт. Айзатадан сураса болбойбу, бербейби? Жо ошо Айзатадан сурайт экен да. Ошо еврейлер таптыр го. Сен Айзатага көз карашың кандай ошол? Анткени ал баягы биздин азыркы кичинекей чүрпөлөрүбүз, асылмуун, алтынмуун кыздар балдарыбыз ушул Айзатаны күтөт да. Ошол баягы белек алып келип берет деп. Анан балким ал туурабы же туура эмеспи? Билбейм, ал кичинекей балдардын ою да. Мен өзүмдүн оюм ошол да, ишенбейм да. Анан баягы Аязат экен деп келип караса, ал Аяш атасы экен, Оо. Ишенбейсиңби? Белек албайсыңбы? Жок. Жаңы жылда мен албетте өзүм оронума байланыштуу. Мен жаңы жылды майрамдабайм. Жаңы жыл бизге майрам делинбейт, майрам деп эсептелинбейт. Себеби жаңы жыл бул батыштан келген майрам деп кабылданат бизде. Бирок бул биздин каныбызга сиңип калган, майрам катары элибизде майрам катары түшүнүп калган. Ошол себептен көпчүлүгү бул майрамда майрамдашат. Бирок аябай ысырапкорчулук көп болот да бул майрамда. Такыр майрамдабайсыз? Жок, мен майрамдап көрбөгөм. Мен мурда түшүнө элек убагымда майрамдап жүрчүмүн, бирок кийин түшүнгөндөн кийин майрамдабай калдым. Ата энеңиз майрамдайбы? Жок, ата энем майрамдайт. Негизи биз мусулман болгонубузга шүгүр. Мусулман болуп биз майрам, Курман айт, ушул сыяктуу Арапа айт, Орозо күндөрүн биз майрам катары көрөбүз. Албетте мен бүткүл аялдар күнү 8 мартты өзгөчө белгилеп майрамдамакмын. Себеп бизде бул дүйнөгө энебиз 9 ай толгоосунда көтөрүп бизди жарык дүйнөгө алып келди. Менин жана биздин ушул уул балдардын сыйы ата энеге болсун деп ушул 8 майрамды өзгөчө белгилемек. 8 март эмнеси менен жагат? 8 Жас болуп жана гүлдөр чыгып, кызгалдактар чыгып, кээ бир ушул баягы биздин эжелер, жеңилер айтып калат да, 8 март деп биз бир күн майрамдайт экенбиз, бирок кечкери баягы ашканада жүрөбүз, анан кечинде Жарымбек, Айрамбек байкелерибиз мас болуп келип алып, дагы жакшы концерт берет дейт. Ошо менен майрамда эле кандай болгонун билбей калабыз деген учурлар бар да. Анан сага эмнеси менен жагат?
бул 8 март бүткүл дүйнөлүк аялдар күнү болгонуна байланыштуу. Мени бул дүйнөгө эне алып келди, жараткандын буйругу менен, себеп болуп энем алып келди. Бул себептен мен сый урматым энеге, карындашка, эжеге, болочок кыздарыбызга сый болсун деп 8 март майрамын өзгөчө белгилемек. Бул жерде ар кандай ойлор айтылат. Кээ бирөө майрамдайбыз, кээ бирөө майрамдабайбыз деп атабыз. Жаңы жыл жөнүндө айтсак, мисалы үчүн биздин үй бүлө үчүн бул жаңы жыл чоң майрам. Ушул күнү гана биз үй бүлөбүз менен баарыбыз чогулуп, чогуу стол үстүндө мындай сагынычыбызды таратабыз да. Эми салют аттырбайбыз деле, чоң гана дасторкон жайып, бири-бирибиздин сагынычыбызды таратабыз. Биз үчүн жаңы жыл бул үй бүлөлүк майрам да. Биз өзгөчө майрамдайбыз. Ноорузга караганда жаңы жылды жакшы майрамдайбыз да. Анан дагы тууган күндөрү жакшы майрамдайбыз. Анан башка майрамдарга көп деле маани бербейбиз. Анан мен үчүн бул жаңы жыл үй бүлөлүк майрам болуп эсептелет. Демек ушундай үй бүлөнүн курамы канча адамдан турат? 8 адамбыз. Анан ошол күнү баарыбыз чогулабыз да. Мындай бир жыл бою эжемди мисалы үчүн көрбөй деле калам да. Ошол жаңы жыл күнү көрөбүз, сүйлөшөбүз да. Ошон үчүн мен жаңы жылды жакшы көрөм. Шаар тиле майрамдайсыңарбы? Жок, айылда. Кайсыл айылда? Нарын районунда, Актау районуна караштуу Кадырал айылында да. Айылыбыздабыз, ошон үчүн ата энебизди да көрбөйбүз. Анан ошон үчүн жаңы жыл бул үчүн мен үчүн аябай жакшы майрам. Жакшы майрам. Анткени баягы бизде ошол 7 областта ошол биздин кыздар, студент балдар кетет да. Ошол күндөрү дагы баягы таксилердин, ошол унаалардын өтө баасы 3-4 эсеге өсөт да. Анан ушул дагы туурабы мисалы? Баягы кээ биз көргөнбүз ошол автобекеттерде айрым акчалар жетпей ыйлап жүргөн кыздар, балдар да болот да. Анткени акчасы жетпей калат. Ошол учурда баягы биздин да ушул жака да көңүл буруш керек да. Ошол майрамга эми ата энесине барайын деп атса, баягы кыштар жетпей калат. Анан алар баягы кээ бир чопурдун баардыгы эле мындай жакшы эмес экен да. Анан ошондой учурда баягы адамдын көңүлү дагы бир чоң бир маселе. Бул маселелерди дагы айтсак болот эфирдин жүрүшүндө. Мен үчүн эми мен кыргыз болуп, мусулман болгон үчүн мен Курбан айтты майрамдайм. Өзүбүз мусулман майрамдарыбызды майрамдайм. Мен деле жаңы жылды майрамдабайм. Мен үчүн майрам эмес бул. Майрамдабайсыз такыр? Жок, такыр майрамдабайм. Азыр мен карындашым айтып кеткендей, менин оюмча макул эмес. Мен бул жаңы жылды үй бүлө күнү деп мынтип чогулат дегенге макул эмесмин. Негедир биздин азыр кыргыздар ушундай болуп калганда, орустарды коюп турайлы, кыргыздар өзүбүз эле кыргыздарбыз. Ушинтип ушу азыр айтып аткандай канга мындай өздөрүнө да ошол үчүн мен негедир ойлойм, жаңы жыл күнү эле эмес, мындай күндөрдө эле ата энеси чогултса болот да, үй бүлөнү чогулайлы, мындай кылайлы деп. Билбейм, мен үчүн. Сиздер ата эне менен жаңы жылда чогуу отурбайсыздар, Жок. Биз мындай эле чогулабыз деп эсептесек, биз майрамды. Курман айтты кандай майрамдайсыздар? Курман айтта башка ошол күндөр кандай майрамдык маанай болот? Жакшы деңгээлде эле майрамдайбыз, бир туугандарыбызды чакырабыз, бирге отурабыз. Ошо. Жаңы жыл майрам жакпайбы сизге? Жакпайт дебейм, эми жаңы жылдын деле азыр айткандай, муну башка максатта майрамдаса болот да, мындай жаңы жыл деп отуруп же болбосо там эми салют дегендегилерге мен макул эмесмин. Жаңы жылды өзүм жакшы максаттар менен майрамдаса болот. Мисалы аянттагы баягы 30 метр болуптур бийиктиги деп барып сүрөткө түшпөйсүз, түшөсүзбү барып елканын жанына? Жок, такыр түшпөйм. Кээ бирөө 1 жылдан бери, может 2 жылдан бери көрүшө элек, ошолор көрүшүп, туугандардын үйүнө бири-бирин чакырышып, конок болуп чакырышып, бул сый мамиледе болуу дегенди түшүндүрөт. Мен өзүм оюму айта кетсем, бул жаңы жылда деген биз үй бүлөбүз менен салют атпайбыз, бирок чогулуп бир туугандарыбызды конокко чакырабыз, бири-бирибиздикине. Бул нерсе коноктойбуз. Бул нерсе жакшы нерсе деп ойлойм. Үй бүлөбүздөгү ынтымакты чындалышына себеп болот деп ойлойм. Анан дагы бир ой бар экен, түшүнүк ушундай адамдарда. 12-ни уктабай тосуш керек дейт экен. Уктап калса жакшы жаңы жыл болбой калат депчи. Анан ушул туурабы же туура эмеспи? Биз 12-ни күтөбүз, ооба, 12ге чейин бир туугандарыбызды чакырабыз. Ал эми 12ден кийин 12де үй бүлөбүз менен чогуу отурабыз. Уктап калса эмне болот? Билбей эткенмин аны.
негизи уктаган эмеспиз. Биз 12-ге чейин точно тосуп, 12-де как положено үй бүлөбүз менен эшикке чыгып салют аттырылгандарды көрөбүз. Как положено болбой калгандар эмне болот эми? Кээрлер жетпей калып атат го, рахмат. Жакшы. Бизде жаңы жылга такыр маани бере беришпейт. Негизинен эле үй бүлөбүз жаңы жыл бул Кыргызстанда негизинен жаңы жылда эле салют атылбайт, Ноорузда, дагы башка майрамдарда атылат. Эмнеге ушу салютка келгенде эле акча талып калат, анан башкага келгенде акча талбай калат. Жаңы жылда иттей көп атылат, а? Ой, 31 августта деле аябай ошол жаңы жылга караганда ошол күнү көп атылат негизинен. 31-нде ооба. Анан Тоспойсуңарбы жаңы жылда? жаңы жылды менин үй бүлөм негизинен анча маани бере бербейт. Курман айт, Ороз айт, Курман айтка келгенде жана койлорду курмандык кылып ошого жакшы маани берет да, тосушат. Ошентип тососуңар, а? Бизде негизи жаңы жыл келатканда эле проблема башталат. Акча чогултуш керек, муну алыш керек, тигини алыш керек. Ошо. Чогултасыңар? Негизи билбейм, аны мен өзүм байкемдер жана ата-энемдер эле чечет. Биз үй бүлөбүз менен негизи жаңы жылды тособуз, бирок азырынча негизи алыс мындай эжелерим алыста болгондуктан чогуу өткөрө албайбыз. Үйдөгүлөр менен эле эжемдерим башка мындай туугандарыбыз менен чогуу отуруп мындай негизи эле жаңы жыл башталганда эле бири-биринкине чогулмай башталат да. Анан кийин чогулуп, анан кийин болгон нерселерин менин оюмча колунан келишинче эле мындай дасторконун үстүн толтуруп, бүт бардыгы эле отуруп өткөрүшөт. Негизи жаш балдар көп болот дейм да жаңы жылдачы. Анан жаш балдардын каалоосу боюнча салюттарды алып берип, тортторду алып берип, ата-энелери көңүлдөрүн көтөрүшүп жаңы жылда аракет кылышат балдардын. Негизи Балдардын каалоосун аткарыш керекпи? менин оюмча балдардын бүт эле ата-энелер балдарына жакшылыкты каалайт да. Анан кийин баланын каалаган нерсесин алып берип, эме кылышат да. Кээде ушу жакшылык каалап атып, кээде баягы зыян учур болуп калып атат да. Ошону кандай ата-эне алып бериш керекпи, алып бербеш керекпи? Менин оюмча зыянды алып бергенден кийин жанында болуш керек го деп ойлойм да. Ошону атып аткандачы ата-энеси Жанында болбой калып атпайбы? Жанагы атын өчкөр жин сууну кубалап кетип калат, анан ошо менен бала менен калып атат да. Анан маселе ошондон чыгып калат. ооба, ошо балдарын жалгыз таштап кеткенден болуп атат. Бирок ата-энелер деле менин оюмча жумушта болуп калганга жарашыктуу балдардын жанында боло албай калып атат да. Бул менин оюмча ата-энелердин күнөөсү эмес. Менин оюмча балдар жетилип калганда Кимдин күнөөсү? жо негизи буну адамдардын ден соолугунан дагы эме болуп калды да. Жанагындай жаңы жылда мен өзүм көргөнмүн, жанагындай жаш балдар бири-бирине жанагындай тарсылдаган эмелерди жандырып ыргытышып, анан кийин жабыркагандар болгон. Мен Кайсыл жерде болгон? бул Айылда болчу, Өзгөн районунда болгон. Мен өзү жаңы жыл тоскону баргам Айылга, ошондо жанагындай балдар кечинде эшикке чыгышып, анан жаңы жылды тособуз деп 12-де. Анан кийин жанагындай салюттарды атышкан. Менин оюмча жабыркагандар болгон да. Ошол бизде кыргыздар ушундай экен да, көрүп билебиз, бирок кайра эле жасай беребиз да. Анан ушул оорудан кантип чыгабыз? Ушул оорунун мисалы жана өлүм оорун жашырсаң өлүм ашкер болот дейт. Ушул оорудан чыгыш үчүн ата-энелер же болбосо бир туугандар, жакындар, коңшулар эмне кылыш керек? Же өкмөт, же депутаттарга сунуштарыңар барбы? Жок, негизи менин оюмча мындай нерсени жанагындай бири-бирин адамдар негизи бири-бирин карап эле кетип атат го дейм да. Бирөө жаныңда кошунаңда атаңдашып, кошунаң атса сен дагы атпай каласың дегендейчи. Ал бирөө атса биз үчөө аталы деп, Да, ошондой да, бири-бирин карап эле кетип атышат го дейм да, жарышыпчы. Мындай кошунаңдын мынча эмеси болсо сеники да ошондой болсун депчи көп адам менин оюмча ачкөздүк болуп кетип атат го дейм. Бул жерде кошумчалай кетели. Негизинен бул баягы ысырапкорчулук болуп атпайбы? Анан ысырапкорчулук дегенде Куранда да Алла Таала айтат, жегиле ичкиле бирөө ысырап кылбагыла, Алла Таала ысырап кылуучуларды жакшы көрбөйт, жактырбайт дейт да. Алла Таала ысырап кылбаган, үнөмдөгөн адамдарды, үй бүлөлөрдү жакшы көрөт да. Бул баягы Кудай Тааланын өзүнө да жакпайт биринчиден. Экинчиден бул жерде жана айбандардын укугун коргоп жүргөн уюмдар, коомдор бар, туурабы?
ошол күнү билесиңер иттерин аба алгандай болот, ошол күнү башка жандыктарын аба алгандай болот. Ошолорду коргоп негизи жаңы жылга каршы өзү акция уюштуруш керек деп ойлойм да. Баягы айбандардын укугу бузулуп атат, алардын дагы жүрөгү түшүп атат да. Экинчиден атайын бул маселени керек болсо мындай улуттук деңгээлде көтөрүп чыгып, себеби бул бир канча жылдан бери көтөрүлүп келе жатат. Ошо биздин Кыргызстан аксакалдар кеңеши бар, парламентибиз бар, андан сырткары акылмандарыбыз бар, даанышмандарыбыз бар, коомдук ишмерлерибиз бар, активисттерибиз бар, муфтиятыбыз бар, жана башка мындай ойгонгон, ойлонгон инсандарыбыз бар да. Ошолор биригип, менин оюмча, ушул нерсени башка форматка өткөрүү, ушул жаңы жылды майрамдоону токтотуу, аны керек болсо бир гана ошол мен жанагы сунушумду дагы бир кайталап коеюн, мамлекет деңгээлде ошол үй бүлө же болсо үй бүлө күнү деп эле ошол күндү баягы баардыгы үй бүлө менен отуруп жаратканга дуба кылып, ошол өткөн кеткенди эстеп, анан ошол бир тууганчылык үй бүлө мамилесин бекемдей турган бир күнгө. Себеби Атамбаевдин бир жакшылыгы эне күнүн белгилегендиги, туурабы? Энесине урмат катары Атамбаев өзүнүн айылында президентибиз мечит салдырган. Ошол мечиттин аты да эне. Энелерге өзгөчө бир сүйүүсү, урмат сыйы бар президентибиздин. Ошону атайын белгилеш үчүн күндү да белгиледи. Ошондуктан атайын үй бүлө күнү деп дагы ушул эмени күндү белгилесек туура болот деп ойлойм да. Себеби баарыңар айтып атасыңар, ал баарыбыз үй бүлө менен отура турган күн деп атасыңар. Демек аны жаңы жыл эмес, бала атынын тегерегинде Дед Морозтон же болбосо Аяз атадан белек күтө турган күн эмес, жараткан Алла Таалага тилек тилене турган, өткөн кеткенди эстей турган, бир тууганчылыкты үй бүлөлүк мамилени бекемдей турган бир күнгө айландырыш керек. Акыркы күндөрү ушун кайгылуу бир ойлорго кетип атам да, мусулмандарга бөлүнүп кеттик азырчы. Улуулар деле колдоп коет ошол экинчи, жаштар өздөрүнчө бөлүнүп кетти. Мисалы, жоолукчандар өздөрүн бөлүнүп, жоолукчуктар өздөрүнчө бөлүнүп, мындай болчу эмес. Эч качан мындай болчу эмес. Азыр маселе жалпы мусулмандар. Мисалы, мен жоолук отурсам, мен алхамдулилля мусулманмын. Бирок эмне үчүн мени бөлүп туруш керек? Эмне үчүн мен майрамды мен менен келип, мени куттуктап, мисалы, мен туулган күнүбүздү жоктоп атпайбызбы азыр, Туулган күнүбүздү жоктоп. Мен азыр бир мисал келтирип берейин. Бир эненин, биздин эле тааныган кошунун эненин туулган күнү болду да. Анан келине жоолук салынып, апа туулган күнүн белгилебейбиз, мусулманда мындай белгилүү конок майрам жок деп койду да. Ал эне ыйлап кошунасына чыгат. Ушинтип мен туулган күнүмдү ушинтип келиним ушинтип койду, майрамдабай калдым деп. Анан ар жакта бир тууган эжеси алыстан келип бир горшокко гүл көтөрүп келиптир. Эжеке, сиздин майрам күнүңүз эми кечинде келди ал. Алыс жолдон. Ошондо эне ыйлаптыр. Бул туурабы? Айтпачы. Бул каяка кетти? Ички дүйнөбүздүн тазалыгы каякта? Окуп аткан намазыбыз каякта? Үстүбүзгө салынып аткан жолубуз каякта калды? Эмне үчүн ушундай мамиле кылышыбыз керек? Мейли эне болбосун, мейли бир жакын кошунубуз болсун. Мисалы, мына 9 май майрамбы? Албетте майрам. Бул албетте майрам. Бирок майрам согуш күнү деп майрамдабайбыз. Бизге жарык күн келди. Бизди ушул күндү сактаган ардегерлерибиз бар деп, ошо ардеген күндү эстейбизби? Ошол эле карларды эстейбизби? Үйлөрүнө барып жардам беребизби? Мына ошо майрам. Ошо үйүнө барып туруп, ошо кары кишинин колунан кысып, бетинен өп, колунан нан кармаспасаң дагы ишин кылып берсең майрамбы ошо кишиге? Мына ошо маане ошондо турат. Бул жерде эми баягы өзгөчө дегенде өзгөчө 5 бармак менен өзгөчө самса да эске түшүп атат. Азыр Бишкектин баарын эле өзгөчө 5 бармак менен самсалар каптап кетти. Жазып койсо жазып коюш керек. Анан бул жерде жаңы жыл эсер учурунда башка элдердин өзүнүн мындай диний майрамдарын майрамдай албагандыгы үчүн ошол нерсени биз эскерип коюшубуз керек, эстеп коюшубуз керек. Билесиңер, динге улсат берилбеген. Атеисттик бир сенектик дор болгон, Кудайды жокко чыгарган, ишеним дин бул апийим деп, адам башын айландырган деген сөздөр болуп, ошентип келген эмеспи? Ошон үчүн интернационалдык, мындайча айтканда, элдердин баардыгын улутуна, динине, расасына же болбосо жынысына башка өзгөчөлүгүн карабастан, өзгөчө балдар үчүн дагы өзгөчө бир майрам катары жаңы бир форматталып эсер кезинде майрамдалып келген. Анан бүгүнкү күндө бул майрамдын канчалык пайдасы бар, зыяны бар, кереги барбы, кереги жокпу деген бул коомдук талкуу. Негизинен бара бул коомдун аң сезими өскөн сайын, өзгөргөн сайын эл өзүнүн майрамдарын, өзүнө жакын майрамдарды дагы бекемирээк карманып майрамдап, активдүү майрамдар катары алар кала бермекчи. Анан кээ бир майрамдар акырын өчүп, пассивдүү деп, же болбосо уже тарых сахнасынан өчүп калмакчы деп ойлойм, өчөт депчи. Анан белгилүү эми бул туура майрам дегенде баягы майрамды бир эле күнгө белгилеп
коюу жанагындай өзгөчө мисалы ата эне күнү неме күндөрүн айтып атпайсыңарбы, аял зат деп. Аял заты күнү деп чын эле ошол күнгө белгилүү бир эле күнгө майрамды коюп коюу белгилүү бир деңгээлде мен да каршымын. Себеби бир гана ата энени ошол күндө эскербеш керек. Ошол күнү эскерилип атат, а башка күндөр унутулуп калып атат, буга мен каршымын. Ошон үчүн бизде ушул майрамдар боюнча өзгөчө мамлекетибиздин дагы мамлекет башчыбыздын дагы, анан эми муну депутаттар эле чечип койбойт, муну эл чечет да, себеби элдик майрам болуп атпайбы. Анан элдин дагы аң сезими, көз карашы өзгөрүү менен бул майрамдар же майрамдала берет, же болбосо майрамдалуудан калып калат да. Ошол деңгээлге биз эртеңки күнү өсөбүз. Себеби бул коомдук талкуулардын негизинде, анан ушундай маалыматтык жеткирүүлөрдүн негизинде ишке ашат деп ойлойм. Чоң рахмат. Эже. Майрам, бул майрам эми бөлбөш керек деп мен ушинтип ойлойм да. Мусулман майрамы эмне үчүн бул энем айтып атпайбы, эмне сен андай эмнең менен мусулмансың деп ал көз караш менен карабаш керек. Кем менен айлана чөйрөнөн караш керек. Өзүңдү ички дүйнөңдүн байлыгы ошондон кандай майрамдайсың, ошо менен белгиленет. Эгерде сен өзүңө тарткың келсе, мусулман катарын орусту да мусулман кыла аласың. Ошон үчүн майрам чеги менен болуш керек. Мен үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздер менен биз чогуу жаштар жана майрамдар деген теманы тегерегинде талкуу жүргүздүк. Жаштардын оюнан, төрөбүздүн, коноктордун оюнан чечимдерди сиздер өзүңүздөр чыгарасыздар. Ким кайсыл майрамды майрамдайт, ал өзүнүн эрки. Биздин данышманыбыз айткан, кайсыл коомдун майрамдары көп болсо, ал коом өнүкпөйт, өспөй турган коом болот деп айткан. Андыктан урматтуу телекөрүүчү, өзүңүз иликтеп, жиликтеп майрамды майрамдайсызбы, майрамдабайсызбы суроону өзүңүзгө бердик. Кийинки оодон амандашканга чейин саламатыңыздар.